сом чыгып келсе жарым төлөгөнбүз. 182 сом калыптыр. Ошол үчүн светтин баарын кесип таштады бизде. Балдардын баардыгы тең ооруп атат, монтип сууктугуна курткачан шапка чейин жатышат. Ысык Көл облусунун Түп районунда 7 балалуу келин бир жумадан бери үйүндө жарыгы жок отурат. Интернет тармагында келиндин президентке кайрылган видеосу чыкты. Видеонун авторунун айтымында свет 182 сом карыз үчүн өчүрүлгөн. Кайненеси төшөктө жатат. От жакканга мүмкүн эмес дейт. Пенсияда төлөөлү десе күтө алышпайт экен дейт. Мен отопление иштегенди себепти от жаксаң суу кетпейт ар жака. Бир жума болду, президентке да кайрыларым. Эмне деген мыйзамдар болуп атат бизде. Булардын үстүнөн жада калса биз прокуратурага дагы кайрыла албайт экенбиз. Өз билгендерин кылышат экен да, кааласа өчүрөт, кааласа күйгүзөт. Ушуларга чара колдонулабы же колдонулбайбы, сизге сураныч.